Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. İmam Azam rahmatullah aleyhi tünü menen ilim sabaqtарын жазып чыкса, ал эми кошунасы бар эле, ал базарда күндүзү өтүк бут кийим оңдоочу жайында бут кийим оңдоп, кечкиси болсо ичип келип мас болуп, tünü menen muzikалык аспаптары менен имам Азам рахматулла тынчтык берчү эмес, ырдап, мас болуп, кыйкырып. Ал эми күндөрдүн биринде кошунасы ошол ичкен кошунасы эмне үй сатылат деп жазып коет. Имам Азам рахматулла эмне себептен анткени карызга батып кеттим деп. Канча сурап жатасың? 80 миң. 80 миңге сатып алып, эми бул үйдү сизге белек кылдым, ушул үйдө жашаңыз, эч жака көчпөңүз деп. Эмне себептен? Себебин сураганда, сиз башка жакка көчүп кеткенден кийин башка жакта кошуналарыңызга эмне кыласыз? Тынчтык бербейсиз, аларды кыйынчылык жеткирип коесуз. А мен болсо сизге көнүп калдым. Ошондуктан бул жакка жашаңыз. İslam дигинден ушундайбы, башкаларды ойлойбу? Ооба, албетте ушундай. Андай болсо мен исламды кабыл алдым деп, исламды кабыл алып. Эми караңыз. А бизчи өзүбүздү коюп көрөлү. Кошунаңыздын ити эле түн менен уйку бербестен үрүп чыкса, биз аны кантип өлтүрсөм экен? Кырсадар берсемби? Нанга ийне салып берсемби? Айтор, мына ушундай ой пикирлер келип кетет. Демек, кошунанын акысы менин колуман жана тилимен кошуналарым зыян көрбөсө эмес, балки алардын тилинен жана колунан келип жаткан зыяндарга сабыр кылуу, кечирүү жана кайра жакшылык кылуу болуп эсептелет. Алла субхану ва таала ушундай инсандардан кылууну насип эткен болсун. Жана ошондой эле дагы бир окуяны айта кете турган болсок, кайсыл алымдарыбыздын айтуусунда бир инсан кайтыш болуп, ал тозокулардын тизмесине жазылып калган эле. Бир канча убакыттан кайра бейиштиктердин эмнесине, тизмесине кошулуп калды. Таң калган инсан сурайт: "О жараткан Алла Таала, мен тозокулардын тизмесинде элем, ал эми азыркы учурда болсо бейиштиктердин тизмесинде болуп калдым." Алла субхану ва таала: "Эй пендем, сен бара турган жериң тозок болчу. Сен кайтыш болгондон кийин кошуналарың сен мактай бер, бейиштиктердин тизмесине кошулуп калдың." Мына ошондуктан урматтуу бир туугандар, келиңиздер кошуналарыбызга ыза бербестен алардын ызасына сабыр кылалы, кечирели, жакшылык кылалы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.